Бул жерге келип алып башка мамлекетке келип калгандай сезбеш керек өзүн. Şu Kırgız tili kavmi bizde iştey bilbem. Кыргыз тили өлкөнүн мамлекеттик тили болуп саналат деген менен тилди колдонуунун нормалары бардык эле жерлерде сактала бербейт. Анткени көп жерлерде эле көрнөк жарнактар башка тилдерде жазылган. Деген менен мыйзамга ылайык алгач кыргыз тилинде чоңураак, ал эми башка тилдерде кичирээк арип менен жазылышы керек. Мисалга Жалабатты ала турган болсок, мамлекеттик тилдин эрежелери сакталбаган. Кыргыз тилинде туура эмес жазылган көрнөк жарнактар аталышы чет тилиндеги соода жайларынын дарек тактайчалары арбын. Мындан улам шаардык мэриянын алдындагы мамлекеттик тил комиссиясы көрнөк жарнактар боюнча рейд уюштурган. Ушу жылдын башынан ушул күнгө чейин 120 ашык эскертүүлөр берилген. Тил мыйзамдарынын талаптарын бузган мекеме ишканаларга 200дөн ашык көрнөк жарнактар тил мыйзамдарынын талабын бузган көрнөк жарнактар алынып келинген. Көрнөк жарнактардагы мыйзам бузуучулук жеке ишкерлердин мыйзамды билбегендиги менен дагы байланыштуу. Мындан улам комиссиянын төрайымы ишкерлер жарнак жасатуудан алдын адистерден кеңеш алышы керек дейт. Мен буну 150 миңге, 200 миңге жасатканмын, мен билбепмин деген учурлар көп кездешип атат. Ошого бардык эле ушул жеке ишкерлерге ушул кандай гана ушул көрнөк жарнак менен байланышы бар жарандарга айтып кетмекпиз. Биринчи жөн эле налоговойго барып эле катталып эле тим болбосо ушул башка мыйзамдар менен таанышып ушул мыйзам чегинде иш алып барууну сунуштайбыз. Мындай рейдтер буга чейин өлкөнүн аймактарында жана Бишкекте бир нече жолу өткөрүлүп келген. Деген менен мамлекеттик тилди колдонууда мыйзам бузуучулукка жана кайдыгерликке жол берилип, аткарылып жаткан иштер максатына жетпей жатканын коомчулук кескин сындап келет. Көпчүлүгү ката жазылат. Же болбосо айрым учурда кыргызча жазганын кичинекей шрифттер менен жазат дагы, башка тилдегисин чоңураак шрифттер менен жазып коет. Айрым жерлерге барсаң, уй сатылат деп жазып коет. Үйдү же болбосо дом продайсы деп коет. Аны саткан киши да кыргыз, алганы да кыргыз да. Мына ушундай өтө олдоксон туура эмес жагдайлар болуп атат да. Ааламдаштыруу деген заман болуп атат. Ошонун ичинде биз кыргыз тили жоголуп кетпеш керек да негизичи. Ошон үчүн кыргыз тилин өнүктүрүшпөсөк болбойт. Уят го. Кыргызстанда жашап жүрүп, балдарыбыздын тең жарымы эле азыр орусча, англисчеге өтүп кетти. Илгери биздин убакта мындай нерсе жок болчу. Шаарга келсең, чындап эле ошондой чет элге эле түшкөндөй болуп каласың. Мына баардыгы англисче, 90% орусча. Жаштар арасында кыргыз тилинин колдонулушу кандай? Кандай? 50-50. Элкелик жарымы кыргызча, жарымы орусча, жарымы вообще англисче сүйлөйт. Ошон үчүн полностью сүйлөй албайт бардык кыргызча. Мен деле полностью кыргызча сүйлөйм. Бул учурда тилди колдонуунун нормаларын көзөмөлдөп жаткан тараптар жана комиссиянын ыйгарым укугун жогорулатуу маселеси дагы козголот. Аларга мамлекет тарабынан колдоо керектиги белгиленет. Тил комиссиясына бул мамлекеттик колдоо керек. Мамлекет тарабынан аларга каражатты аябай бөлүп берип, ар бир райондор, айыл өкмөттөр айылдарга чейинки жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аларга шарт түзүп бериш керек. Алардын кадрлар маселесин көбөйтүш керек тил комиссиясы менен иштеген. Ар бир региондорго бөлүш керек. Ал бир эле Бишкекте отуруп алып комиссия иштеп чыккан тил мыйзамдары бул жайылтылбай калат да. Ошого мамлекет тарабынан жакшы шарт түзүлүп берилсе, бул иш алгылык ишке жылат алдыга. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамдын беренелерине ылайык жарнамалар, кулактандыруулар жана башка маалыматтар адегенде мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде, зарыл болгон учурда башка тилдерде жол жоболуштурулат. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.